Ош облусунун аймагында күчү очогунда 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, саат 05:47-де Ош облусунун аймагында жер титирөө катталган. Силкүнүү Ноокат районунун Жаңы Ноокат, Борбаш, Караташ айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Перунун түндүгүндө 8 балдык жер титирөө болду. Бул тууралуу АКШнын геология кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, зилзала жергиликтүү саат боюнча 7:41 чамасында катталган. Жер титирөөнүн очогу Лагунас округунан 83 чакырым аралыкта түштүк-чыгышта орун алган. Азырынча курман болгондор жана кыйроолор тууралуу расмий маалымат таратыла элек. Конго республикасында чөккөн кемеде 30 адам каза болуп, 200 адам дайынсыз болууда. Маалыматка караганда, Майи-Нидомбе көлүндө кеме чөгүп, 30дан кем эмес адам каза болуп, 200дөн ашык адам дайынсыз болууда. Борттогу жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү айлык акысын алуу үчүн бараткан мугалимдер болгон. Азырынча кемедеги бараткан жүргүнчүлөрдүн толук саны белгисиз. Алдын ала маалыматтарга караганда, кырсыкка ашыкча салмак жана начар аба ырайы себеп болгону айтылууда. Ысык көлдө акыркы коңгуроо бүтүрүү кечелери өткөн күнү 5 айдоочу мас абалында кармалды. Жол кыймылын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы билдиргендей, облуста 25 майда жол эрежесин бузган 170 айдоочуга протоколдор толтурулду. 20дан ашуун автоунаа айып токтотмого коюлду. Спирт ичимдиктерин ичип рулга отурган айдоочулар мектеп бүтүрүүчүлөрүбү же 10 жылдык, 20 жылдык жолугушууларга келгендерби, анысы так айтылган жок. Кыргызстанда 25 майда мектепти бүтүрүү кечелери акыркы коңгуроо салтанаттар өттү. Бул күндү утурлай жана андан кийин мурда мектепти аяктагандардын жолугушуулары болду. Буга чейин мектепти бүтүрүүчүлөрдүн машина айдаганы, аварияга кабылган учурлар катталган. 20 май күнү эртең менен белгисиз адамдар май куюу жайына куралчан кол салып, кассирди сабап 7500 сомун алып кетишкен. Окуя таңкы 5:00 чамасында болуп, жерине дароо эле Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милициясы менен Свердлов райондук милициясы барган. Көп өтпөй шектүү катары 19, 20 жана 21 жаштагы 3 жаран кармалды. Алардын жашаган жерин тинтүүгө алганда кароктуу учурунда пайдаланылган колго жасалган курал жана 21 ок табылды деп айтылат билдирүүдө. Шектүүлөр мындай кадамга барышына супер арзан дүкөнүнө болгон кол салуунун видеосу дем бергенин айткан. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине каттоого алынып, жазыктар кодексинин 202 беренеси менен кылмыш иши козголду. Шектүүлөр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Президент Сооронбай Жээнбеков айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев менен экономика министри Олег Панкратовду кызматтарынан бошоткон 2 жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, 24 май күнү Мурашев менен Панкратов кызматтан кетүү боюнча премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин атына арыз жазып, себептерин түшүндүрүп беришкен. Бир күндөн кийин эле Бир Бол фракциясы Мурашевдин ордуна 29 жаштагы фермер ишкер Тилек Токтогазиевдин талапкерлигин сунуштады. 1-июндан тарта мамлекет бала бакчалардын жарым төлөмүн каржылайт. Социалдык долбоорду 1-июндан тарта ишке киргизүү пландалууда. Бишкек шаарында мектепке чейинки билим берүүнү камсыздоо жаатында социалдык долбоор башталаарын Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 1-июндан тарта мектепке чейинки билим берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында мамлекет жеке менчик бала бакчалардагы төлөмдүн 50%-ын өзүнө алууга даяр. Муну менен аялуу катмардагы үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүүгө белсенүүдө. Социалдык кызмат ар түрдүү категориядагы 3-төн 5-ке чейинки курактагы балдарга каралган. Бишкек шаарында патрулдук милиция кызматын түзүү боюнча пилоттук долбоор ишке ашырыла баштады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Долбоордун стратегиясы жана кадамдык планы өлкө президентинин демилгеси менен жол коопсуздугун камсыздоочу ички иштер органдарынын түзүмүн реформалоо боюнча жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан. Патрулдук милиция кызматын кайра түзүүнүн негизги максаты жарандардын ишенимин арттырган, ишенимди коргоочу жана өнөктөш катары көрө турган милиция түптөө болуп саналары айтылат. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жана кайгыл күзөт кызматынын кызматкерлеринин арасындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн санын азайтууга багытталат.